мугалимдер боюнча дагы айтайын, мына дагы деле кошумча жумуштарды жүктөп атсыздар. Өткөнкү апталарда айттыңыздар эле, мугалимдерден кошумча жумуштарды алабыз дедиңиздер. Жок, андай деле болгон жок да. Поручный план, дагы башка чыгармачылыкка мындай алардын убактысы тар болуп калып атат да. Мынакей немелерге дагы чыгарып атасыздар азыр, субботниктерге дагы, ишембиликтерге дагы. Ушу мугалимдерди карабайсыздарбы? Мынакей тажрыйба алмашуу боюнча башка мамлекеттерге чыгарганыңыздарды көрбөйм мен. Квалификациясын жогорулатуу боюнча андай маселелер дагы жок. Биринчи маселе мугалимдердин жүгүн азайтуу боюнча биз толугу менен бүгүнкү күндө 45 темадагы отчеттуулук болсо 30-ун жок кылдык, бардыгын санариптик электрондук күндөлүккө киргиздик. Каалаган отчетту биз каалаган учурда сабагына чейин көрүп ала алабыз, биз аны сизге көрсөтсөк болот. Бирок бүгүнкү күндө бизге дагы баш ийбеген жогору жактын 18 программа указ бар. Мына ошолорду башка мекемелер тарабынан да аткарылып жаткандыгын көрүп жатасыздар. Биз аны азыр толугу менен жөнгө салуунун үстүндө иштеп жатабыз. Ал эми биз жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына жана биз кайрылып жатабыз. Бизге де факто макулдашпай туруп, ар кандай билим берүү системасынын базистик милдетин аткаруудан алаксыткан факторлор жана мекемелер жок эмес. Муну менен сиз менен бирге чечүүгө мен чакырамын. Биз прокуратурага дагы кайрылдык. Ушул мугалимдердин тынымсыз, негизсиз сабактан үзгүлтүккө учуратып айтылып аткандарын карап берип, бир жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарга эскертүү берүү жагын. Кийинкиден алар тарабынан берилген текшерүүнүн натыйжасында мындай туура эмес чечим кабыл алынган факторлорду жокко чыгардык. Бул алтын тамга, ошондой эле оортуну жакшы бербесең сен кызматтан кетесиң деп бир инструмент давление болгон. Биз анын баарын жокко чыгардык. Жакын арада биз жасалма интеллектти пайдалануу менен мугалимдердин, мына айрым депутаттарга көрсөттүк, мугалимдердин ассистентин биз киргизип атабыз. Бүтүндөй сабагы, кошумча сабагы, дидактикалык материалдардын баарын жасалма интеллект менен пайдаланууга мүмкүнчүлүк жана мугалимдин натыйжасын биз көрүп турабыз.